Şu Manisa'dan ballarımızga ВИЧ инфекциясы жұғып қалған. Hele versin balanın densoluk, hele versin bizge. Çıkan sаны 420 болгон. Ушул орун айынан ушу балдар каза болуп, азыр 360 бала калды. Балдарды ичип аткан дарысын эсептеп көрсөк, 108 кило дары ичип койду. Бул дээрлик 20 жыл мурун ооруканада балдарына ВИЧ жуккан энелер. Алар 10-июлда жүздөрүнө бет каптагынып, Ош облустук ооруканасына барып, жетекчилик жана дарыгерлер менен жолугууну талап кылышты. Ушундай масканы кийип калдык биз. Сырттан да жүрө албай калдык, бизге көңүл бөлүп коюңуздар ушул. 50ге жакын эне 10-июлда Ош облустук ооруканасынын жанындагы Сейилбакта акция өткөрүштү. Энелер өкмөттөн балдарын турак жай менен камсыз кылууну жана ай сайын төлөнүүчү жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү суранышты. Алардын айтымында учурда берилген 6600 сомдук жөлөк пул дары-дармекке жана башка чыгымдарын жапканга жетпейт. Бизге бүгүнкү күндө мага чейин эле келишкен. Мен эжелерге да түшүндүргөмүн. Биз жактан, биздин балдар ооруканасында кандай жардамдар болсо, биз ошону гана бере алабыз азыркы күндө депчи. Анан эми мен, например, булар айткандай компенсацияны мен бир тыйынды да менин өзүм жаныман бере албаймын анычы. Анан эми аны кайрыла турган жактарга, жогору жактарга кайрылыш керек. Биз ушу компенсацияны ипотека үйдү төлөп жетебиз. Бизге ушул балдар ооруп, биз кыйналдык. Бул балдардын кулагы укпай калып атат. Жумушсуздук болуп, жумушка алынбай калып атат. Чет жакка чыга албай калып атышат. 2007-жылы Ош облустук балдар ооруканасында жана Ноокат райондук ооруканасында дарыланып жаткан наристелерге ВИЧ инфекциясы жукканы аныкталган. Бул үрөй учурган окуя кыргыз медицинасынын тарыхындагы ири жаңжалдардын бири болуп калды. Иликтөөлөрдө илдет кан куюу жолу менен дарыгерлердин шала кылыгынан жукканы айтылып, соттук териштирүүлөр жүргөн. Алгач ВИЧ 20дай наристеге жукканы аныкталып, кийин бул сан 422ге жетти. 10 жылдан бери жактоочу болуп иштеп атам. Бул балдардын бүгүнкү күндөгү көйгөйү мындай. Бул жерде мамлекет тарабынан ушул ВИЧ илдети жуктурулгандан кийин мамлекет туура эмес эпидемиологиялык изилдөөлөр жүргүзүп туруп, бул жердеги менин колумдагы 20 баланын документине туура эмес жугуу жолдорун туура эмес коюп коюшкан. Больницадан жуктурулган деген жыйынтыкка келишкен дагы акырында эч ким жыйынтыктабай ошол боюнча калып кеткен. Жабыркаган балдар азыр 19-20 жашка чыгып калды. Алардын көбү Ош жана Манас шаарларында, ошондой эле Ноокат, Кара Суу, Өзгөн жана Сузак райондорунда жашайт. Тергөөнүн материалдарына ылайык, илдет медициналык процедуралар учурунда жукканы аныкталып, бул окуя боюнча 14 медицина кызматкерине карата кылмыш иши козголуп, соттук териштирүү 5 жылга созулган.